Бул өлкөнүн лидери жылына 2 миллион 200 миң доллар айлык акы алат. Кыргыз сомуна которо турган болсок, 152 миллион 900 миң сомду түзөт. Бул кайсы мамлекеттин лидери экен деп жатсаңыз, ал Сингапур мамлекетинин премьер-министри Ли Сянь Лун. Бул лидер дүйнө жүзү боюнча эң көп айлык акы алган өлкө башчысы. Ал эми дүйнө жүзү боюнча эң аз айлык акы алган президент бул Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп. Анын айлык акысы $1 түзөт. Сомго которо турган болсок 69 сом. Ассаламу алейкум урматтуу достор. Бүгүнкү видеодо биз сиздер менен дүйнө президенттери канча айлык акы алат, ошол тууралуу кеп кылмакчыбыз. Анда эмесе баштадык. Эң биринчи Орто Азия мамлекеттеринен баштасак, баса белгилеп айта кетели. Орто Азия мамлекеттеринде Кыргызстандан башка эч бир мамлекеттин президенттеринин канча айлык акы алат, ачык айкын бир да жерде көрсөтүлгөн эмес. Казакстан Республикасынын президенти канча айлык акы алат, бул тууралуу так маалыматтар жок. Бул мамлекеттин башчысы канча айлык акы алышы тууралуу бир дагы мамлекеттик мекемеде көрсөтүлгөн эмес. Мурдагы президенттин Нурсултан Назарбаевдин канча айлык акы алышын билгиси келген казак журналисттери анын айлык акысын божомолдуу гана эсептеп көрүшкөн. Казакстандагы эң кымбат айлык акы алган мамлекеттик кызматкер жылына $10 миң айлык акы алат. Ошон үчүн казак журналисттери Назарбаев жок эле дегенде бул чиновниктен көбүрөөк айлык акы алса керек деп тыянак чыгарышкан. Бирок Тажикстандын сайттарынын биринде Орто Азиядагы президенттердин айлык акысы көрсөтүлгөн. Ага ылайык казак президенти айына $1700 айлык акы алат деп чыгарышкан. Ошондо казак президенти бир жылда $20,400 айлык акы алат. Өзбекстан президентинин айлык акысы дагы белгисиз. Бул мамлекетте дагы эмнегедир көпчүлүк чиновниктердин айлык акысын сыр тутушат. Мамлекеттик бир да мекемеде так көрсөтүлгөн эмес. Бирок Тажик сайтынын көрсөткөн маалыматына боюнча, Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев $1,300 айлык акы алат. Ошондо бир жылда $15,600 айлык акы алат. Тажикстан Республикасынын президенти дагы канча айлык акы алышы так көрсөтүлгөн эмес. Тажик сайтынын болжолдуу түрдө гана көрсөткөн суммасы боюнча Эмомали Рахмон $1,100 айлык акы алат. Ошондо бир жылда $13,200 айлык акы алат. Түркменистан президенти тууралуу канча айлык акы алат, таптакыр эч бир жерде маалыматтар жок. Бирок интернетте түркмөн президентинин жоруктарыны көрүп, мындай тыянакка келсек болот. Болжолдуу түрдө бул президент өзүнө каалаганын кылып, баарыбызды шок кылып келет. Ошондуктан бул президенттин айлык акысын элестетүү гана мүмкүн. Эми болсо биздин журт башчыбыз Кыргыз мамлекетинин президенти Сооронбай Жээнбековдун бир жылдык айлык акысы $12,000 түзөт. Мамлекеттик чиновниктер үчүн декларацияда Кыргыз Республикасынын айлык акысы мурдагы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин дагы, азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун дагы айлык акылары
так көрсөтүлгөн. Ошондо биздин президент учурда $1000 айлык акы алат. Эми болсо Орто Азиядагы президенттердин салыштырмалуу айлык акысы боюнча биздин президент эң аз айлык акы алат. Эми болсо дүйнө лидерлеринин канча айлык акы алышы тууралуу кеп кылсак. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо $253,000 айлык акы алат. Эгерде бул сумманы кыргыз сомуна которо турган болсо, 17,583,500 сомду түзөт. Германия канцлери Ангела Меркель бир жылдык айлык акысы $244,000 түзөт. Улуу Британиянын премьер-министри Тереза Мэй бир жылда $198,000 айлык акы алат. Ал эми Россиянын президенти Владимир Путин бир жылда $133,800 айлык акы алат. Владимир Путиндин кыргыз сомуна айлыгын которо турган болсок, $9,299,100 сомду түзөт. Ооба достор, Владимир Путин бир жылда кыргыз сомуна которо турган болсок, 9 миллион сомдун тегерегинде айлык акы алат. Армениянын мамлекет башчысы жылына $24,000 тегерегинде айлык акы алат. Бул тууралуу ал кайрымдуулук максатында кайсы бир фондко 6 айлык маянасын бергенде белгилүү болуп калган. Тагыраагы Саркисян жарым жылдык айлыгым деп $5,700,000 драм берип койгон. Драм бул Армениянын курсу. Ошондо $12,000 тегереги болгон. Кытайдын президенти Си Цзиньпин $20,000 айлык акы алат. Кытай эл республикасынын төрагасынын айлыгы башка дүйнө лидерлерине салыштырмалуу анча көп эмес. Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили айлык акы албайт. Бул президент айым алган айлык акысын кайрымдуулук фондко которуп турат. Мына достор, бүгүн биз сиздер менен кээ бир мамлекеттердин президенттеринин айлык акысы тууралуу кеп кылдык. Урматтуу достор, эгерде бул видео сизге жаккан болсо, лайк басыңыз. Эгерде жакпаган болсо, дизлайк басыңыз. Оюңуз, сунушуңуз, пикириңиз болсо, комментарийге калтырыңыз. Биздин каналды кубаттап, подписка басып коюшуңуздарды сиздерден өтүнөбүз. Албетте бири-бирибизди колдоп, ар дайым ийгиликтерге жетели. Бул каналда жалаң гана пайдалуу маалыматтар чыгат. Ошондуктан бул каналга катталганды унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.